Бир күндө алмашып кеткен аэропорттор бар дегенчи. Бул Новопокровка Бир күндө аэропорту. алмашып кеткен. Жумушка келет. Ооба. Анан кечинде бар арыз жазып кеткендер да болду да. Эмне үчүн дегенде, воскресеньеден бирдем алып келип берем. Анан бул ичип алып барбай коюптур, анан биринчи күнү жумуштан алып салып турду. Мына арзан жасаганга болбойт деп атпайбы, только кымбат жасашыбыз керек баарын дейт да. Счетный палата Текшерет экен. Баалар туура эмес экен. Бирок ушундай жаман адат бар эмеспи? Ким келсе эле өзүнүн кадрын алып келип. Бирок эми мен баягы мурунку бийликтен куугунтукту аябай көргөм да, ошол үчүн айтып берейин да. Малыңарды кашкыр жеп кетти деп эле кашкырга шултоо кыла берген да. Ушул убакка чейин көрсө чабан жеп жүрүптүр да малдын баарынчы. Бекер акча берип атса, 100 миң жетпейт, анан кийин 500 миң доллар керек. Бергенин ала бербейсиңби? Иштегиси келбейт. Эле тендерли өткөрүп турса эле болду буларчы. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты азыркы күндө депутаттыкка талапкер Акбөкөн Таштанбеков менен маегибизди улантмакчыбыз. Бир күндө алмашып кеткен аэропорттор бар дегенчи. Аким бул азыр 5-чи аким. Биринчи замы 5-чи, 6-чы бул. Азыр бул айыл өкмөтү 5-го дейм, бул деле 5-чи. Эртең менен келип жумушка келет. Анан кечинде бар арыз жазып кеткендер да болду да. Эмне үчүн дегенде, алдына так эле бир немени шак эле кое коет да, мынауну бат кол кое кой депчи. Анан аланы көргөндөн кийин кой дейт да. Кечинде жок, түштө барат, анан караса эле Ташиев жер менен баарыңар да камайм дейт. Анан кийин коркуп арыз жазып кетип атабы. Бирөөсү 5-чи күнү келет, приказ чыгат, акимдин приказы чыгат. Айыл өкмөт коем депчи. Биринчи күнү кайра жумуштан алып салды. Анан алтыным, сен ойлонуп кой да. Антип койбосоң, элдин фантазиясы аябай күчтүү да. Анан барып сурасам, айланайын версиясы толтура. Бирөөсү мынтет. Жанында аким менен ушул айыл өкмөттүн жанында отургандай айтат да. 5-чи күнү берерде убада бериптир да, воскресеньеден бирдем алып келип берем. Анан бул ичип алып барбай коюптур, анан биринчи күнү жумуштан алып салып турду. Мына карабайсыңарбы? Эми ошол үчүн бул жерден ГКМБ бир 20 миңден ашыгыраак студенттерди отчисление кылбадыбы? Бул баягы жөн эле каттап коюп өзүн акча төлөп коюп эле жүрө бергөндөрдүчү. Эми ушул бир 15 жылдын ичинде 100 миңдей болду да. Эми бүгүн ошолор жумушка келип отурбайбы? Эми анын баарын элестетсең, ал сабак окубаса, эчтеке билбейсиз, отурат оозун ачып. Негизи баягы жыйынтыктасакчы бар. Мынауну жасасак болот, арзаныраак болот десекчи. Арзан жасаганга болбойт деп атпайбы, только кымбат жасашыбыз керек баарын дейт да. Счетный палата Текшерет экен. Баалар туура эмес келип калат экен. Жок, дал келбейт экен деген сөзбү туурабы? Эми ошолдой болуп атат да. Анан кийин кээде ойлойсуң да. Мен мындай эгерде кыргызчага которсоң, эгерде ушул өз баасына жасасам, мен башкалар менен кантип бөлүшөм дегендей да. Мына эми кантип болсун ошочу. Ошондуктан өтө кыйын болуп атты. Улам бир аким менен сүйлөшөсүң, ал кетип калат. Жаңы эле айыл өкмөт менен сүйлөшөсүң. Анан кызык да, 5-чи аким келди, 5-чи айыл өкмөт келди. Артынан чогуу чыгып каласың. Эми билбейм эмнеге, мен бирок ушундай жаман адат бар эмеспи? Ким келсе эле өзүнүн кадрын алып келип. Бирок мен ойлоп атам, акыркы ушул бүгүнкү иштеп аткан аким түзүгүрөөк жигит экен. Бирин түзүк болгондо, жакшы биле элек, бир 2 жолу эле көрдүм болгонучу. Кулагы угат экен. Баягы мурункудай глухонемой эмес экен да, бул угат экен. И самое главное, көз да көрөт экен. Мурункулар мына азыр жер баягы азыр проблемаларды айтып берем. Азыр бир, допустим, бир катылып турган бир зданиянычы. Сокур, анан дүлөөлөр келгендей да. Бала бакча дейт. Мен айттым, тетиги буручта бир үлөйгөн имарат, 2 этаж чоң здание турат го десем, биздики эмес деп айыл өкмөтчү. Кандай силердики эмес? Силердин территориясы, биздики эмес дейт. Минздравдыкы дейт. Мен чуркап Минздравга бардым. Бизде андай жок, андай больница бизде жок дейт. Анан госрегистрге бардым. Госрегистрге барсам, 2008 дедиби, 2009да, мен азыр эсимде жок. Өткөрүлүп берилиптир, мынакей катталган экен дейт. Мамлекет өткөрүп берген экен, өкмөт дейт. Убагында Минздравдыкы болгон экен дейт. Психоневрологический больница экен дейт. Детский, жабылып калган, өткөрүп берген дейт. Кайра барсам,
айыл өкмөттүн башчысы мага чын эле биздики экен дейт. Эми мен айттым, айланайын, сен эмне имараттарың көппү? Ушундай байсыңбы? Эмне 1000 машинең бар, анан бир машинени байкабай калдыңбы? Сен эгерде тиги нарында жүргөн фермер болсоң, 500 коюң бар, анан бир коосу жоголуп калса билбей калат. Санамайын. Сен де ошондой кылып атасың. Эми мен баягы мурунку бийликтен куугунтукту аябай көргөм да, ошол үчүн айтып берейин да. Баягы Сусамырга биздики мал жиберебиз да, койлорду. Анан кийин келгенде элечи карышкыр жеп кетти, анан бул жеп кетти деп эле, бир каяктагы аңга түшүп кетти деп эле. Жок эле дегенде бир 2 коюң жетпей калат да. Анан баягы жайгандар ушинтип келет. Бул жерден деле эл районду райондун башчыларына барса эле, айыл өкмөткө барса деле малыңарды карышкыр жеп кетти деп эле карышкырга шултоо кыла берген да. Ушул убакка чейин көрсө чабан жеп жүрүптүр да малдын баарынчы. Өздөрү жайлап жүргөн экен да. Карышкыр эле карышкыр деп коет. Көрсө балянын баары айыл өкмөт ошо чабандарда экен. Мына эми жанагы жерге бала бакча кылбайбызбы? Ар жакта 3-чү мектеп бар. Мен анда баягы өкмөткө токтоп калган экен стройкасы. Убагында аварийный деп берки эски мектепти токтотуп койгон экен. Анан мен да өкмөткө суранып, молодец, өкмөт бир 3-4 күнүн ичинде чечип, акчаларын берип баштады да. Анан ошол 3-чү мектеп жабылып калгандан кийин балдардын баары кичинекей болду. Ар кайсы жерде окуп жүргөн экен да. Ар кайсы жерде мындай эптеп эле бир жерлерде. Бул жерде кирейген мектеп, мурунку эски мектеп экен, бул Сопсонун бош турат. Анан кийин нерв болом да. Балтанын алдында кулпусун чаап салдым. Анан директорге чалдырттым. Келгиле да жууп. Болобу дейт. Болот. Мен айта бергиле. Анан өздөрү кирди, жууп тазалап, бир жарым жылдай окуп калды деген, анан 3-чү мектеп бүткөнчө. Эми бүгүн бала бакча десем, тиги эмелерде келген спонсорлордо $100,000 буларга жок. Бекер акча берип атса, 100,000 жетпейт. Анан кийин $500,000 керек. Бергенин ала бербейсиңби? Калган эптештиребиз деп. Калган кийин көрөбүз да, сен $100,000 берип атат да. Жок, тырышат. Анан мен да айткам, алтыным, материал алып бергилечи. Мен өзүм Лайлиевага окшоп, өзүм эсебимен Ородомго окшоп жасап берейин. Макул. Бирөөсү менен макулдаштан эле кетип калат, кайра бирөөсү менен макулдаштан. Мындай тырышкан бирөөлөрдүн баарын алып келет. Анан кийин жаш дейсиз. Эми каяктан эми иштегиси келбейт. Эле тендерлер өткөрүп турса эле болду буларчы. Анан ар жакта геология деген жер бар. Ооба. Айырга барсам, документтери барбы могу? Жердин. Мыналардын баары, мына жерде бир үйүңөр турат, талкаланып. Бечаралар үйү жок. Мындай айтканда кичи городок бар да ал жерде. Болгон. Анан кийин мен айтып атам, элдер үйү жок жүрөт. Бул жерде талкаланып. Гилейген торговый центр бар экен, ал кандайча мурда приватизация болуп калбаган. Ал турат, бош терезелерин бар талкаланып атат. Мен айтып баштаганда бар эле терезелер, эми бүт талкаланып калды. Ар жакта бала бакча бар экен, футбольный поле бар экен, килейген имараттар бар экен, скважина бар экен. Анан баягы гос регистрге барсам, бирөөсү катталбаптыр. Жада калса ошол жерде 104 гектар жер каттылып калыптыр. Бер жакта жанагы ошо центральный жолго чыккан жол бар. Ошонун оң бетинде больницага деген 9 гектар трансформация кылыптыр. Өкмөттүн токтому бар, ал да катылып турат. Кимге катып турасыңар? Бала бакчага бирөөлөрдү киргизип коюшуптур. Ошол эле малда бул айылда бала бакча жок. Айланайын, алдыгы торговый центриң бар. Сенин жанагы психоневрологический деп айткам. Акчаң жокпу? Конкурс өткөргүн. Бир менчик бирөөгө бергин арендага. Өкмөт айтып атпайбы? Канча үлгөт кылып атат тиги бала бакчага. Бергин да айткын. Давай. Анан кийин эгерде сенин акчаң, допустим, сен айтып атсаң, мага баланча миллион кетет десең, сен ошонун жарымысын анда ага айтасың. Биз сага бекер берейлик. Бирок сен 50 баланы, допустим, 2000 сомдон аласың. Анан кийин дагы бир 100 баланы или 50 баланы биз айыл өкмөттүн эсебинен жарымысын төлөйбүз сага. Сен ошону льгот кылып бересиң. Калгандарын мейли кымбат ала бер. Десең, болду, сен эмнен кетет? Мен кетет. Сен баары бир ошого акчаң кетмек да. Допустим, сен жылына 5 миллионуң кетсе, айлык баарыначы. Бул жол сен бала бакчага 2 миллионуң кетет.
ошолго төлөп. Издебейсиңерби? Ал мыйзам жол берет ага. Жок. Көңүл жокто кыскасы. Ар жагында спортивный зал дейт. Жана торговый центр спортивный зал кылып койбойсуңбу? Спортивный зал кылып кой. Эми бир автобус жалдап кой. Алып барып алып келип келет. Андай алыс эмес болду. Анан кийин чуркап деле барат айырга чейинчи. Андай алыс. Анан кийин мектептеги мугалимдер жетишпейт. Эмнеге жетишпейт? Үй жок. Турат го 2 этаж 20 квартиралык үй. Талкаланып турат го. Берип койбойсуңбу? Ошол жерде эски больница бар. Ал жерде бечаралар жашап атат. Тиги 90-жылдар алып келип тыгып салып унутуп коюшкан. Жок, каттап бербейт. Жоопкерчилик алгысы келбейт. Жок, каттап бербейт жанагыны. Анан ал жол таап азыр айттым, тиги госимуществодо макул болуп атат. Айыл өкмөткө өткөрүп бергенгечи. Анан айыл өкмөттөр өзүңөр чечип алгыла депчи. Эми айта берсек, аябай мындай проблема вообще көптүн көбү да. Эмне үчүн дегенде анан катталбай калган объекттер толтура экен. Бир райондо мына азыркы убакта 300гө жакын объекттер. Эми кээ бирөөс ушунча объект десем элечи, мындай сразу эле гилеге бир 2 этаж, 3 этаж бир имаратты ойлойт экен да. Жок, анын арасында ошо водопровод бар. Катталбай калган. Ушу Ивановканын ичиндеги водопровод катталган жок. Ошол эле мектептер, ошол эле скважина. Мына, допустим, Лайлиева мектеби катталбай калган, Ленина мектеби катталбай калган. Бир Садовой деген айыл бар. Ошол жерден бир кичинекей мектеп экен. Аны зам аким алып койгон экен өзүнө. Ошол жерде фап болгон экен. Аны да сурасаң, мен деген жашай турган жерим. Эми сен зам аким болсоң, сен ошого барсаң, анда башкалар кантет, Анан ар жакта бир мектеп бар, станция Ивановкада. Анда убагында Союздун маалында жана тракторга, машинеге үйрөткөн немелер болчу. Ошонун гараждары бар, ошонун немелери бар эле. Ошону да бирөө баягы аффилированный кишилер менен алып койгон экен. Эми Лайлиева мектеби эмне эле каттабай жатат десе, көрсө жандагы жерлерди сат берген экен, баягы бөлүп участкагачы. Ленин эмнеге каттабай жататса көрсө, булар экөөнө тең убагында акт прием передача бар экен. Бирок госрегистрге барып каттап коюштур. Эмне үчүн? Өкмөт жөн эле мектеп, допустим, Ленин деп эле мектеп жазып койгон. Мына азыр өткөрдүк. Мына жакында эле өткөрдүк. Эми Ленин деп койгон, ал комплекста. Анын ичинде эски мектеби бар, котельниси бар, дагы бир демелери бар. Эми ошол эски мектепти 2 мугалимге силер жакшы иштедиңер деп үлүш катар берип коюптур. Эми бул деген колхоз эмес да, кызыксыңар. Элдин оокатын качантан бери биз директор мектеп мугалимдерге үлүш катар эски мектепти берип коет. Эми ал киши өтүп кетти, эми айтпай эле коеюн аттарын. Мына эми как раз ушундай жеринде айтып атам. Алып аткан киши мүмкүн жакшыдыр, может жакшы бизнесмен. Биз өмүрү жашабайбыз да. Бир күнү болбосо бир күн өтүп кетебиз. Анан бизден кийин ким келет? Мен жакшымын, менден кийин келгендер может начар кишилер келет. Ошондуктан менин оюмча мыйзам бузууга жол бербешибиз керек да. Ушундай көп нерселерден алыс болушубуз керек. Биз мындайча айтканда айта берсе арман көп, айтпай койсо андан көп деп атпайбы? Жок, эми мына футбольный полялар бар. Үчөө, анын баары катталбаптыр. Ошол жерде почта бар экен. Алда бул колхоздон алдым дейт. Жок, колхоздуку деле. Ошонун баарын канчасын сиз билдиңиз, анан канчасын каттоого жетишип, канчасына жетишпей калдыңыз? Район боюнча 300гө жакын, 300гө жакын. Азыр өткөрүп берген окаттарым 200гө жакын. Анын арасында мындай добровольно өткөргөндөр да бар, өзүнө менчикке чыгарып алып. Анын арасында мурунку премьерлерибиз да бар, министрлерибиз да бар, губернатордор да бар, акимдерибиз да бар. Анын баары көпчүлүк өткөрдү. Бирок 10% эле каттады госрегистрде. Калгандарын ар кайсы шылтоо менен 30-ноябрда күтүп атышат да. 30-ноябрда тиги шайлоодон өтпөй калса дегендечи. Алтындарым, мен өтпөй калсам, президент Жапаров бар, генерал полковник Ташиев бар. Алар кетпейт. Алар карап турат. Алардын силерге бүгүн очередь жетет да, бүгүн камалып каласыңар. Мен
айтып атканда каттап койгула. Эртең тартып алат баары бир. Эмне үчүн дегенде мен айтып аткан нерселер бул социальный объекттер. Бул мектеп, бул мына мен билгенден дана 3 мектеп сатылып кеттир. Бир 10 чакты бала бакчалар. Бул мектеп, бул клуб, бул китепкана. Эми китепкананы сарай кылганыбыз туура эмес. Анан кийин эмне үчүн бизде ушундай проблемалар болуп атат дегенибизчи. Китеп окуй турган жерге сарай кылганга болбойт. Эми мына өзүңүз күбө болгондой, мен азыр жасаганымды айтып бүтүрө албай жатам. Эмне үчүн дегенде эстей албай жатам баарынча. Анан эми майда чудалар бар. Баягы бир жолу интернетте карай койсом, бир бечаранын ушул станция Ивановкадан үй өрттөнүп атыптыр. Мен сразу бара калдым да, анан баягы өзү киши таң калып калды окшойт, шашып аткам чынында. Кирип келип эле, кана десем, бир аял чыгып калды. Күйөөң кана десем, мына дейт, бас отур машинеге, кеттик деп элесем, таң калып калды. Милициябы кимби депчи. Алып барымда баягы ошол жерде лесосклад бар экен Ивановкада. Анан киргиздим да, тактайды алып берип, мына жүктөп алып кете аласыңбы? Ооба дейт. Анан кетип калгам. Анан жардамчыма чалып туруп, ай рахмат деп койчу. Айта албай калдым депчи. Рахмат айтканды эспей калыптыр. Эми андайлар бар, эми коляска таратып бердим. Кыргызстан боюнча негизи 400гө жакын коляска тараттым инвалидный. Өз эсебимен алып. Электронный? Жок, анын бир 20сы электрический, калгандары мындай кол менен электрический менен да жүрө ала тургандары бар да. Анан ошол үчүн мен оюмча эмкисинде мен кантип булар жерди алдап 20-10 жылдан бери элди алдап эмне үчүн жер үлүштөрүн үй салганга бербей жүргөнүн кеңири айтып берем. Эмнени катып жүргөнүнө чейин. Урматтуу көрүүчүлөр, бул бөлүгүбүз аягына келип жетти. Себеп дегенде жер менен социалдык объектилерди эки бөлүп карабасак, эл үчүн дагы түшүнүксүз жана дагы убактысы узак болуп калчу. Андыктан кийинки бөлүктө жер мафиясы тууралуу, андагы коррупциялык схемалар тууралуу айтып берем.